2015-жылы шайлоо алдында шайлоодон четтеп калдыңыз эле. Бул жолу абал кандай? Бул маселе дагы элдерди кыжырат кылып атат. Кече күнү эле мага бир жерден бир аксакал суроо берди. Элдер сурап атат, ушул мен суроону берейин деп. Мен айттым, бериңиз, эмне болду десем айтып калды. 2015-жылы жана бирөөнү менен урушуп кетип, сиз тизмеден четтеп калдыңыз эле. Элдер суранып атат дейт, элдин суранычы дейт. 4-октябрга чейин эч кимге тийбей туруңузчу деп суранып атат дейт. Урматтуу шайлоочулар, мен айтып коеюн. 5-октябрга чейин эч кимге тийбеймин. Унчукпай, зыңкыйып, унчукпай турамын. Кудай кааласа, анан качанат болбоңуздар. Бул бир. Ал эми 5-октябрдан кийин сиздер берген бийлик колубузга тийсе, кудай кааласа, биз мыйзамдын чегинде, уже мушту менен эмес, күч менен эмес, мыйзам менен коррупционерлерди жалпайта чабабыз, кудай кааласа.